Быйыл Швециянын Илимдер Академиясы физиология жана медицина боюнча Нобель сыйлыгы Япониянын молекулярдык биологу Йосинори Осумиге берилди. Ал аутофагия кубулушун ачты. Дал ушул аутофагиянын натыйжасында адамдын организми бузулган ткандарынан жана клеткаларынан өз алдынча кутулат. Ал эми дүйнөлүк укмуштуулар япон профессорунун жетишкендиктерин жогору баалап жатышат. Анткени аутофагия механизми иштебей калган кезде организмде көптөгөн оорулар, анын ичинде онкологиялык оорулар пайда болот. Буга чейин 5 дүйшөмбү, 5 ишемби жана 5 жекшемби 1191 жылы болгон. Быйылкы жылы октябрь айында ай күн эсебинен алганда адаттагыдан башкача болмокчу. Анткени үстүбүздөгү айда 5 дүйшөмбү, 5 ишемби жана 5 жекшемби бар. Мындай көрүнүш ар бир 823 жылда бир кайталанат. Бул айдын уникалдуулугу ал биздин өмүрүбүздө бир гана жолу боло тургандыгында. Мындан кийинки өзгөчө октябрь айы 2837 жылы гана жүз берет. Американын Техас штатынын 27 жаштагы тургуну Моника Райлинин салмагы 310 килограммдан ашты. Бирок ал дагы толук болууну каалайт. Кыз канчалык семиз болсом ошончо сулуу болом деп эсептеп, дүйнөдөгү эң толук аял болууну максат кылган. Моника таптакыр жылбай калганча толууну эңсейт. Ошондо аны жигити толук бойдон камкордук алат. Кызын күнүмдүк рациону 6 куту печенье, 6 таяк калбаса, 1 чоң мискей ботко, 4 чизбургер жана картошка фри, 30 тооктун саны, сыр менен макарон жана бал муздактан турат. Украинанын мурдагы президенти Виктор Ющенко Киевдеги эски буюмдарды саткан базарда соода кылууда. Экс-президент Левобережная метросунун аймагындагы эски буюмдарды саткан базарда саймалуу көйнөк сатып жатканын маалымат каражаттары жазган. Виктор Андреевичке эл келип учурашып, алабалын сурап жатышкан. Сүрөткө тартууга уруксат сурагандарга ал эч кандай маселе жок, тарта бер деген жообун узаткан. Теги түштүк африкалык 17 жаштагы Британиянын тургуну Роберт Макдональдста иштеп, ошол эле маалда биржада эмгектене баштаган. 2 жылдан кийин өзүнүн апасына 130 000 фунтка алтын түстүү Вентлей унаасын сатып берди. Учурда ал 19 жашта. Ал энесине унаа алып берүү менен чектелбестен үй дагы алып берген. Роберт Мофиан биржа соодасы тууралуу 16 жашында билген. Ал Макдональдста толук эмес нөөмөттө иштеп, ошол эле учурда каржы фирмасына ишке кирген. Улан Мамашеров, Илим Мемилбек уулу, Таң нуру программасы.